Кесиптештеримди күнөөлөгөндө Ыдырыс Исаков боюнча реакция жасаган жок деп күнөөлөгөн жокмун. Себеби дегенде реакция жасалды. Мына палатага чейин эле. Бирок эмне себептен биз коомдо абдан көйгөй болуп аткан ошол эле көмүскө салык төлөбөө, коррупция маселесин же уран маселесин парламентти бир аз кечигип, кыргыз парламенти бир аз кечигип көтөрүп атат. Себеби дегенде социалдык тармактарда көтөрүлгөндөн кийин, эл өзү митингге чыккандан кийин гана реакция жасалып атат. Мен ошол пикирди айттым. Экинчи пикирим, Ыдырыс Исаков боюнча иш токтогон жок. Албетте журналисттердин жана жарандык коомдун жеңиши болду. Себеби дегенде ал өзүнүн доо арызын тартып алды, Атамбаев. Бирок бул аягына чейин жеңиш эмес. Себеби дегенде биз чын эле ошол журналисттик иликтөөдө көрсөтүлгөндөй баардык салыктарды кайсы жагына кеткен, көмүскөсү кайсы жакта деп иликтөө, изилдөө бүткөндөн кийин биз жыйынтык алып, ал ошол өзүнүн жазасын алгандан кийин гана жеңишке жеттик деп айта алабыз да. Ошол иш бүттү деп айта алабыз. Анан мындан ары дагы бүтүп калбаш керек. Анан үчүнчү маселе бул биз дайыма ошол ар тараптуу маалымат так берилген, баардык фактылар такталган ошо журналисттик иликтөөлөрдү баарыбыз колдошубуз керек. Бул чын эле күрөш. Ошол мамлекетте эгер биз коррупция менен күрөшөбүз деп атсак, бул биз үчүн мындай чоң жардам, 90% жардам десек болот.